Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович, урматтуу Молдокун Абдуллаевич. Мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына жаңы жылдын босогосунда биздин президентибиз Сооронбай Шарипович келип ушул жерден жалпы парламентке каалоо тилегин айтып кетти. Өкмөттүн мүчөлөрү тарабынан дагы куттуктоолор келип атат. Коллегаларыбыз бири-бирибизди куттуктап атабыз. Жакшы ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалап жатабыз. Мына ошонун бардыгын жаңы жылда аткаруу баарыбыздын, урматтуу депутаттар, милдетибиз. Ал үчүн биз мындай эри шаркак болуп, өкмөт өзүнүн бекиткен программасын аткарып, парламент өзүнүн ыйгарым чегинде мыйзам чыгарууда, сапаттуу мыйзамдарды чыгарууга белсенсек деген тилек. Эки жолу мына өкмөт принципиалдуу мыйзамдарда өзүнүн чабалдыгын көргөзүп, бул пособие боюнча, бул таможенный кодекс боюнча мына биз аны көрдүк. Төраганын тескемеси чыгып, мына мен төраганын орун басар катары бул жерде протоколдук тапшырмалар, депутаттар менен өкмөт ортосундагы жумушту алып барууда жана башка жумуштарды милдет жүктөлүп атат. Мен Ашырбек Мойдоновичтен суранып кетем, депутаттар айткан ар бир суроого, ар бир протокол тапшырмага маани берип, ошонго терең изилдеп, депутат ынана турган жоопторду берип, бир орун басар же управитель башчысы жана башка эмес, министрдин колу менен жоопторду бергенге аракет кылыңыз. Ошол менен катары эле мына биздин жоопкерчилик аппаратында айтып кетем. Ар бир сессияны өткөргөнгө канча деген кызматкер алектенип атат. Ар бир мыйзамдын биз баягындай санына эмес, сапатына иштөөгө чакырат элем да. Ошону биздин аппаратта камсыз кылып, мен эсимде урматтуу мына Асылбек Шарипович төрага болуп турганда координациялык кеңеш өтүп, ар бир жумада ай сайын. Ошол жерде талкууланып, ошол жерде өкмөт, президент тарабынан өзүнүн сунуштары айтылып, комитеттер айтып, бир топ маселе ошол жерде чечилчү. Регламентте да норма бар. Мен сунуш кылат элем, ошол ишти кайра жандантып, мындай сапат жагына көңүл бурсак. Урматтуу депутаттар, экинчи акыркы кайрылуум Ашырбек Мойдонович мына титулдук баракча бекигени турат. Ушул титулдук баракча бекип атканда депутаттар менен да мындай кеңешип, чынында муктаж болгон айылдарда мектеп болобу, бала бакча болобу ошону киргизүүгө аракет кылсак, жалпы парламенттин депутаттардын суранычын аткарат деген ойдомун. Албетте бардыгын бир замат аткарып коюш кыйын, бирок графикке коюп жылдырсак болот. Рахмат.